Үйдөгү мышыкты биттетип койсо болобу дейт, болот. Анткени кечке эле туй берсе, балдар көбөйүп кетип, мышыккана болуп кетиши мүмкүн. Бирок массовый биттеткенге болбойт, массовый. Элдин бардык мышыктардын бардыгы болбойт. Өзүң үйүндө багып аткан мышыгыңды биттетсең болот. Секонд хендтен алган кийимдер өлгөн кишилердики дейт, ошолорду алып кийсе болобу? Боло берет. Жытап көрөсүң, кир болсо жууп аласың, болбосо боло берет. Өлгөндөрдүкү болсо эмне болупту? Бизде өлгөндөрдүкү деп таратат, элдин баары кийип кийип алат. Жакшы нерсе. Өлгөндүкү болсо кийимде болуш керекпи? Жок. Green Card жыл сайын ойнотулат, катталуу үчүн 500 сом алышат. Утуп калсаң АКШнын визасын беришет, ушул кандай болуп калат дейт. Бул мамлекеттик проект деп ойлойм мен. Анан канчалык арамадал экен айтышым кыйыныраак мага. Мага кыйыныраак. Бирок ошондон утуп ал, ошо жака барып жашап жүргөндөрдү билем. Ошо жака барып бизнесин ачып, улантып кеткендерди билем, даават ниетинде баргандарды билем. Мен буга фатва бере албайм.